Күйөөсү бар, бала чакасы бар аялдан бардыгы эле бактылуу эмес. Биздин өспүрүм кыздарыбыздын, биздин бийкечтерибиздин оюн буруп койгон жоксузбу? Сен кандай укугуң бар? Көптөн бери эле ойлонуп жүргөм, кыз багып алсам жакшы болот эле депчи. Төрө эле албайсыңбы, анан түрктүн баласын эмне кыласың депчи. Кичинекей кезимден берки ички жаракатым бар да. Анан кантип ошондо жүрөгүң оорубайт да? Буну аябай сулуу деп көрүп атсаң, мен койчу мунун эмнеси сулуу ыргытып жибер деп атсам, экөөбүз кандай жашай алабыз бир үйдө да? Саламатсызбы көрүүчү? Сиз Супер ТВ каналын көрүп атасыз. Коомдогу акыркы жаңылыктар эксклюзивдүү маектер Супер ТВ каналында. Студияда мен Айжан Нурманбетова, ал эми бүгүнкү менин маектешим актриса Роза Азимбаева. Көргөнүмө кубанычтамын. Көптөн бери көрүшө элек экенбиз, бир жылдай убакыт болуптур. Акыркы жолу жекеме жеке проектисинде Асхат Эрбаев менен келгенбиз. Ооба. Андан кийин сизде дагы бир топ жаңылыктар болсо керек. Мен көбүн эсе сиздин жеке Instagram баракчаңыздан байкаганым, жүрөктөн чыккан, ички жан дүйнөдөн чыккан бир постторду жаза баштадыңыз да. Мына ошол себептен бүгүнкү маегибизде мен көбүн эсе мына ушул бактылуулук, сүйүү, жалгыздык, негизи эле айымдардын, аял заттын түйшүктөрү тууралуу баарлашкым келип атат да. Теманы ошондой кылалыбы? Макул. Роза айым, соңку учурда жогоруда мен айткандай эле бактылуулук тууралуу постторду көп жаза баштадыңыз да. Эмне себептен? Буга эмне себеп болду? Эмне себептен? Анткени өзүм кандай десем, бактылуумун жана көптөр мени мындай боор ачып комментарий жазышат да. Байкуш, бактысыз деген сыяктуу нерселерди жазышат, анан кийин боорорушат, ошондой деп ойлошот. Анан булар мен бактылуу экенимди билишпейт экен деп анан жеке каттардан дагы көп сен күчтүү болушуң керек, анан сен күчтүүсүң, анан бактылуу болосуң обязательно деген да каттар көп келет. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Анан суроолор да келет, анан ошондо мен уже жазайын деп баштадым. Негизи мен аябай жазганды жаман көрөм. Андан көрө мен мынтип сүйлөшүп отурганды жакшы көрөм да. Жазганга караганда. Бирок азыр эми элдер бардык нерсе соц тармактардан байланыш болуп атат. Ооба. Жекеме жеке эмес, даже тууган уруң менен деле WhatsApp'тан деле сүйлөшүп коесуң го. Көп жолугуша бербейсиң. Анан түшүндүм, жазыш керек экен деп. Анан өзүмдү зордоп бир-эки пост жазгам. Бул посттор алар үчүн, демек, аларга жооп. Ооба, жооп үчүн. Мен катталуучулар деп айткым келбей атат. Күйөрмандарыңыз десем туура болот. Себеп дегенде алар сиз үчүн күйүп атпайбы, Ооба, туура. Эмнеге алар бактысыз деп ойлоп калышы мүмкүн? Алардын мындай оюна эмне себеп болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Себеби биздин кыргыздын менталитети боюнча, негизи мусулман адамдардын менталитети боюнча жалгыз бой аял, бактысыз, үй бүлөсү жок, балдары жок аял бактысы жок, байкуш көрүнөбүз да. Ошондой түшүнүк бар бизде. Бирок турмушка чыккандын баары эле бактылуу эмес. Мен өзүм башыман деле өткөрдүм да. Турмушка чыкканда эле сен өзүңдү бактылуу сезесиң, бирок кайра эле өзүңдү бактылуу адам болуп постоянно жашабайсың да. Демек, күйөөсү бар, бала чакасы бар аялдан бардыгы эле бактылуу эмес. Мен ошону түшүндүм. Жалгыз бой аялдын бардыгы эле бактысыз эмес. Бактылуулук бул биздин мээбизде жана жүрөгүбүздө. Бул үй бүлөдө эмес, бала чакада эмес. Мисалы үчүн турмуштан көрүп атабыз, күйөөсүнөн кандай запкы жеп жашап атышат, айла жок, кутула албай жүргөндөр болуп турабы. Ошолор эмне бактылуу? Зато күйөөсү бар го. Бактылуу эмес турабы? 10 баланы төрөйт. 10 баласы болсо да жана сүрөткө бири апа чыкпадыбы? Жолдо семчики сатыппы же тамеки сатыппы?
түн жарымда. Жолдо олтуруп, Жолдо олтуруп. Жол салынат. Ошондо эле көп эле баласы бар экен турабы, бирок көчөдө жалгыз. А эмне болду? Бактылуу аял байбичеби? Бактылуу апа эмес турабы? Ал деле бактысыз. 10 баланы төрөгөн. Эмне болду? Демек эмне экен? Бакыт бул күйөө менен бала деле эмес да. Роза айым, мына ушул мисалдарды сиз болсо интернет желесинен көрүп азыр айтып атасыз да. Интернет желесинде ооба мен кошулам көп биздин деле тагдыр берүүсүнө тартылган жалгыз бой биздин айымдарыбыз бар, энелерибиз бар, апаларыбыз бар, жардам сурап, бирок пайыздап алып келгенде так жооп жок, так маалымат жок. Маалымат жок да турмушка чыккандардын жарымы же бардыгы эле бактылуу эмес же бактысыз деген сыяктуу маалыматтар жок да. Азыркы жоюңуз менен сиз турмушка чыгайын деп же мына ошол биздин өспүрүм кыздарыбыздын, биздин бийкечтерибиздин оюн буруп койгон жоксузбу? Жок, бул турмушка чыгуу, бала төрөө. Бизде ошондой ой боло бериш керекпи? Жок, ал бул туура эмес. Бул эмне үчүн мен кандай десем, бактылуулукту ошол менен күйөө менен, бала чака менен чектебеш керек да. Мисалы үчүн биз ойлойбуз да, биз мына турмушка чыксам, бала төрөсөм, анан бай болсом, мындай үйдө жашасам, тигиндей болсом мен бактылуу болом. Бул эмне дегендик? Бул азырынча бизде жок, бирок биз ошол нерсени болсо, анан мен бактылуу болом деп жашап атабыз да. Будущий бул. Бул жок нерсе да. Ага деле жетесиң, бирок ага жеткенден кийин деле бир аз эле бактылуу сезесиң өзүң, бирок кайра эле баягы ичиңдеги толбой жаткан нерселер сени кыйнай берет, ойлор. Биз ар дайым кыргыздар көнүп калганбыз, келечекти ойлонуп эле кыжалат боло беребиз. Биз келечекти ойлонуп, стресс болуп, азыркы бүгүнкү күндү жашабайбыз. Кудайым берип аткан. Учурчак менен жашабайбыз. Учурчак менен жашабайбыз. Биз рахмат да айтпайбыз, биз шүгүр да келтирбейбиз да. Бул азыр айтып аткан нерселердин баардыгы өзүңүздүн башыңыздан өткөнбү? Албетте. Албетте, мен деле мисалы үчүн кичинекей кезимде Бишкекке келгенибизде биздин башында үйүбүз жок болчу. Биринчи үй алайын, үйгө жетейин дедим. Үйгө жеттим. Бирок үйгө жеткенге чейин канчалык кыйынчылык көрдүм мен. Жететкенсиң, бирок бул ал бакыт, ал бактылуулук убактылуу эле экен да. Машина алайын деп машинага жеттейин дейсиң, машинаны аласың, минесиң, ладно. Бир ай өзүнчө бактылуу сезиң, бирок андан кийин да жашоо бар да. Ал сени мындайча айтканда, биз адамдар бактылуулук бул менин түшүнүгүм боюнча эмоциядан турат экен да. Сүйүүнү, позитивный жактан эмоцияларды биз бактылуулук дейт экенбиз да. Мисалы үчүн жаңы кийим алганда биз кубанабыз го. Өзүбүздү бактылуу сезебиз, кубанабыз. Бул бактылуулук да. Значит, эмне бул жакшы сүйүнүч сезимдерден турат экен да, бактылуулуктун составычы, менин түшүнүгүм боюнча. Бирок ал сүйүнүч сен күнүнө 24 саат сайын сен анын сүйүнүчтү кармап тура албайсың да. Ошондон улам айтса керек да, жанагы сөз ошондон улам айтылса керек. Бактылуу күндөр жок, бактылуу көз ирмемдер бар. Бактылуу адам жок, бактылуу күндөр гана бар дейт да. Бактылуу күндөр гана. Ооба, мисалы үчүн бир күн кечке деле путешествияга барсаң, бир жума бактылуу болуп келесиң да турабы. Бирок андан келгенден кийин эле кайра эле сен ал бактылуулукту ичиңде кармап кала албайсың да, мээңде дагы, жүрөгүңдө дагы. Мисалы үчүн азыр эмнеге коучтар, психологдор бир нерселер көбөйүп кетип атат го, айтор элечи. Интернетте ачсаң эле ошолор. Аны үйрөтөм, муну үйрөтөм, бактылуу жашашты үйрөтөм деппи? Ооба. Эмне себептен ал көбөйүп кетти? Анткени, значит, биз элибизге керек болуп атат, анткени адамдардын баары өзүн бактысыз сезип атат, элдин көбү эле стрессте, значит, депчи. Бул нерсенин баардыгы ички таарынычтан, самооценкасы низкий болгондуктан, өзүн сүйбөгөндүктөн, өзүн тааныбагандыктан келип чыгат бул стресстин баардыгы. Адам өзүнө ыраазы болбогондо стресс болот. Көрсөм, бактылуулук бул менче ошол жан дүйнөнүн тынчтыгы да. Жан дүйнөнүн тынчтыгы. Бактылуулук. Сиз айтып атасыз. Адамдын өзүнө болгон ишенимдүүлүгү жогору болуш керек. Адам өзүн өзү качан гана кабыл ала билгенде, өзүн тааный билгенде,
ошондо гана жан дүйнөсү тынч болот деп. Бул нерселердин баардыгын сиз жоктон бир алып келген жоксуз да, балким өзүңүздөн дагы өткөн ушул нерселер. Кантип жеңдиңиз, кантип чыктыңыз? Сизде дагы ошол нерселер болгонбу? Мисалы өзүңүздү кабыл албаган учурлар. Мен мисалы үчүн ошол министрдин кызматынан кийин элдин баардыгы мени жаман көргөндө мен самооценкам түшүп кеткен. Өзүмө болгон ишеним, самооценкам түшүп, элдин баары ушинтип айтат, мен чындап эле ушундаймынбы деп, мен самооценкам түшкөн үчүн мен улантып кеткен эмесмин, мен качканмын да. Наоборот, элден качканмын. Эгерде ошол убакта мага мисалы үчүн поддержка берген адам болгондо, жок, бул эл деген айта берет. Сен андай эмессиң, сонусуң. Элдер түшүнбөй атат. Деп мындай мага поддержка берген адам болгондо, мен дальше көтөрүлүп кетмекмин да, мындай өзүм максатыма жетмекмин да. Мен ушундайм, андайм, аны элдер мынтип ойлоп калат, тигиндей ойлоп калат деп, ошондой баягы эле кыргыз менталитети, эл эмне дейт, жок, элге тигиндей болуш керек, мындай болуш керек. Анан көп жылдар өттү, мен өзүмдү изилдеп баштадым, элдерди изилдеп баштадым, менталитетти караштырып баштадым. Мен мисалы үчүн мурун шаарда жашап, мен кыргыздын менталитетин эле билчү эмесмин да. Анан кыргыздын менталитети мындай турбайбы? Көрсө кыргыздын түшүнүгүндө кыздар мындай турбайбы, келиндер мындай турбайбы, энелер мындай, аял мындай. Бүт бардыгын изилдеп баштадым да. Эл кандай, мен кандаймын депчи. Ал убакта мен өзүмдү деле таанычу эмесмин да. Мен ойлогом, элдин бардыгы мендей деп ойлогом да. Элдин бардыгы мендей түшүнөт, мендей бардык нерсени ойлонот деп ойлочумун. Анан жок, ушунча эл турса, ушунча миллиард. Ар биринин мээсинде ар башкача ой жатарын мен билген эмесмин. Сиздин турмушка чыкканыңызда, мына ошол аз убакыт болсо дагы келин болуп жүрдүңүз бир үйгө, мына ошол күндөр бактылуу боло алдыңызбы? Бактылуу көз ирмемдер калдыбы, калган жокпу? Азыр ошо бактылуулук жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Мындан улам ошол суроону бергим келди да. Бактылуу көз ирмемдер болдубу? Бактылуу көз ирмемдер албетте болот. Жаңы баш кошкондо ар бир эле адамда болот деп ойлойм. Эки адамдын түшүнүгү, билими, максаты, дүйнөгө болгон таанымы бардыгы төп келиш керек экен да. Анан сен башка нерсени каалап, ал башка нерсени каалап, сен мисалы үчүн буну аябай сулуу деп көрүп атсаң, мен койчу мунун эмнеси сулуу, ыргытып жибер деп атсам, экөөбүз кандай жашай алабыз бир үйдө да? Бир-эки күн мурда бала асырап алмакмын деп элге кайрылдыңыз да. Анан бул чечимиңиз, бул кайрылууңуз тууралуу сурагым келип атат. Себеп дегенде, коомчулуктун, өзүңүздүн көрмандарыңыздын, катталуучулардын көңүлүн бурдурду бул пост. Бул постто деген чын айтканда негизи көптөн бери эле ойлонуп жүргөм. Бир кыз багып алсам жакшы болот эле депчи. Бул бирок көптөр айтып атат, жашсың, сен төрө эле албайсыңбы, анан түрктүн баласын эмне кыласың депчи. Түрктөн дейсизби? Комментарийлерде кырсыкты жазганыңызды мен түшүнбөй калбадым. Жок, бул Түркияда болгон кырсыкта. Себеби мен ал күндө видеолор чыгып атат. Жаңы төрөлгөн балдар, кичинекей, аябай ата энеси уже каза болуп калган, мисалы үчүн бирөө төрөп эле келин каза болуп калыптыр, баласы тирүү чыкты. Кандай татынакай, Анан кантип ошондо жүрөгүң оорубайт да? Билбейм, жүрөгү жок адамдар кайдыгер карап койбосо, вот жүрөгүм ооруп, мен ушунчалык ошол кырсыктан бери аябай немемин да, мындай дүйнөдө бир жерлерде кырсык болсо, согуш болсо, мен аябай жүрөгүмө кабыл алып, ойлонуп, мындай стресске кабылам да, мага таасири аябай тиет. Буга чейин ойлонуп жүргөн болсоңуз, демек Түркиядагы кырсыкка чейин эле бала асырап алууну ойлонуп жүргөнсүз, же мына ошол кырсыктан уламбы? Жок, ойлор келчү, бир кыз багып алсамбы депчи. Анан кечээкү кырсык мага мындай эстетти да. Сен ушул кыздардан бирөөсүн багып албайсыңбы? Кыз бала багып алгың келип жүрбөдү беле деп эстетти ошол окуя. Анан ой келди.
береби бизге бербейби, балким ушундай мүмкүнчүлүк болсо багып алсам сонун болот эле депчи. Балким деген ой келди. Чындыгында билбейм алар закондору кандай, беришеби, беришпейби, же өздөрү эле мамлекет өзү каржылап. Бирок мамлекет каржылаганда деген баары бир эненин сүйүүсү башкада. Кыргызстанда деле бала асырап алуу үчүн анын өзүнүн дагы жол жоболору бар. Бир нече документтерди чогултуш керек деген өңдүчү, ага да кызыгып көргөнсүзбү? Жок, мен барып сураштыра элекмин өзүм. Бирок мен тааныш бир эжекем бар. Бала асырап алам деп көп жылдан бери ойлонот, аракет кылат, сураштырып жүрөт. Бул аябай бизде катуу экен. Сөзсүз эле турмушка чыгышың керек экен, жолдошуң болуш керек экен, ЗАГСың болуш керек экен, бир жерде иштеген жериң болуп, доходторуң, айлыктарың бүт, үй жайың, өзүң үйүң барбы? Ошол баланы бакканга сенин кудуретиң жетеби жана толук кандуу үй бүлөдө жашайбы? Бүт ошого документтер керек экен да, даңазалай турган. Мен өзүм бирок барып көрө элекмин. Анан кечээ комментарийлерден жазып калышты, болот деп, ал чындап эле болобу же жөн эле жазып атышабы? Аны дагы изилдеп көрөйүн деген оюм бар. Бирок толугу менен даяр эмессиз. Эгер даяр болсоңуз, жок, мен даярмын. Кадамдарды баштамаксыз да. Жок, мен даярмын. Мага ушундай нерселер, талаптар керек деп уккандан кийин мен өзүм барып, өзүм мындай чыгынып сүйлөшкөн жокмун да. Эмнеге кыз бала? Мен кыздарды аябай жакшы көрөм. Туугандардын деле мындай балдары да, кыздары дагы бар да. Анан байкайм да, бала кандай болот, кичинекейинен кандай болуп чоңойот, чоңойгондо кандай болот, кыз бала кичинекейинен баштап кандай болот, чоңойгондо кандай болот. Кыз бала кичинекейин эле камкөр болот, аябай аракетчил болот, ушунчалык амалкөй болот, сенин көңүлүңдү алганды билет, өзүнүн максатына жеткенди билет. Мисалы үчүн конфет алыш үчүн, акча алыш үчүн же телефон алыш үчүн келип, эркелеп, Роза мама деп анан алдап, өпчүттөп алып кетет да телефонучу. Анан кийин карап байкайсың да, бизде Кудай деген ушундай баштан эле ушундай мээримдүү кылып жараткан турбайбы депчи. Мына ошол кайрылууңуздан кийин сизге кеңеш бергендер дагы болуп атты, өзүң эле төрөп алсаң эмне болот? Же болбосо турмушка чыкпасаң дагы макул, бирок өзүң үчүн өзүң төрөп албайсыңбы? Депчи, жолдор бар го деген сыяктуу өздөрүнүн кеңеш бергендер дагы бар экен го. Анан аларга эмне дейт элеңиз? Кандай десем, сарсана болгондору да бар. Менин мисалы ден соолугуна байланыштуу, балким өзү төрөй албайбы деген сыяктуу дагы суроолор болот атпайбы? Ошолорго келиңиз азыр. Жок, мен ден соолугум жакшы. Кыжалат болбоңуздар. Врачтар сопсонун деле төрөйсүң деп айтышат. Бирок менин кичинекей кезимден берки ички жаракатым бар да. Менин атанын мээримин көрбөй чоңойгом. Ошон үчүн мен өзүм үчүн деген сөз мен үчүн бул жат түшүнүк. Это эгоистично да. Сен балаңан сурабай эле атасы жок төрөйсүң да. Сен кандай укугуң бар? Балаңан сурабай туруп эле атасы жок, сен ушу төрөлө элек баланы сен атасы жок чоңойтом деп чечим чыгарып коюп атасың да. Мен ойлойм, бул бир дагы адамдын укугу болбош керек деп. Бул балаңа болгон зулумдук, жамандык. Жүрөк ошол атанын мээримин каалайт экен. Атам мына канча жыл болду каза болуп калганына. Ал мээрим толукталбайт экен эч качан. Ал мээримди жөн эле сен жөн жат деп эле балаң урушкандай эле жаткырып коет экенсиң. Бирок ал кээде ойгонот. Дайым эле жок болуп кетпейт. Ал турө берет ичиңде. Ушуп коесуң, кайра уруп жөн жат деп. Ал унчукпай жатат, бирок баары бир күн козголот. Сиз буга чейин турмушка чыкканда дагы бардык сайттарга, бардык ошол массалык маалымат каражаттарына кайрадан ажырашкан соң берген маегиңизде сүйүүсүз тийгем деп айткан элеңиз да, Мындан улам мен сурагым келип атат да, мисалы
эмне үчүн сиздин тагдырыңызга ушу жалгыз болуу жазылып калган деп ойлойсуз? Эмнеге мырзалар сизге жакпайбы же эмнеге жалгызсыз? Жок, бул нерсенин бардыгы мен өзүмдө күнөө болгон деп ойлойм. Өзүң бактылуу болсоң, анан сени бирөө келип бактылуу кылат да, анан сени сүйөт. Потому что ичиңдеги туңгуюктар, ички ойлоруң, ошол энергия сыртка чачырап турат да. Мисалы үчүн мен азыр адамдарды карап эле, бул бактылуу адам деп күлүп жайнап турган адамга мен да күлүп жайнап сүйлөйм да. Демек сиз кезинде өзүңүздү сүйө албай, өзүңүздү кабыл ала албаганыңыздан үчүн сизди дагы бирөө сүйгөн жок деп атасызбы? Мен ошондой деп ойлойм, ооба. Мен ошондой деп ойлойм. Бирок жок, мени сүйгөндөр көп болгон. Бирок мен өзүмө теңей алган эмесмин, мен каалаган мырза болгон эмес. Мен каалаган мырзага бактылуу аял керек болчу да. Мен өзүмдү бактысыз сезип жүргөмүн. Эми түшүндүңбү? Эми түшүндүм. Күнөөнүн баары өзүмдө экен ошондо. Мен эгерде азыркы акылым болгондо, мен өзүмдү изилдеп, өнүгүп өстүргөнүмдө, ошол убакта мен өзүмдү тааныганымда, ичиме кирип, чукулап, монтип, ремонттоп чыкканымда, мен өзүм каалаган мырзага каалагандай турмушка чыгып, өзүмдү ошол үй бүлөдө, өмүрлүк жарда бактылуу сезмекмин. Сиздин пикириңизде сүйүү барбы? Бар, албетте. Бар. Сүйүү деп кандай сезимди айта аласыз? Сиз үчүн сүйүү? Вот мен ойлойм, азыркы менин возрасттагы сүйүүм чыныгы сүйүү болуш керек деп ойлойм. Анткени биз азыр, менин курагымдагылар, биз адамдын сырткы эле келбетин эмес, жөн эле сайраган тилине эмес, биз адамдын ички дүйнөсүн көрө ала турган куракка жеттим деп ойлойм да. Адам качан ички дүйнөсүн көрүп сүйгөндө, анан ошол чыныгы сүйүү деп ойлойм. Жалгыздык тууралуу, Роза айым. Азыр мисалы апа-акеңиз бар, бир туугандарыңыз бар. Бирок мисалы азыр бала асырап алууну дагы ойлонуп атпайсызбы? Демек, жаныңызга дагы бирөө керек да? Ооба. Жеке өзүнчө бир үй бүлө керек сизге дагычы. Жалгыздыктан айрым учурларда тажайсызбы? Тажайм. Интернеттен жаш балдарды көргөндө балалуу болгум келет. Жаратылыш требует этет. Ичиңден буну сен каалайсың, ошол нерсени. Мисалы үчүн биз азыр iPhone 14 алгыбыз келип атпайбы? Ошондой эле. Каалоо да бул. Бизде калыптанып калган түшүнүк бар. Кыз 25-ке чейин турмушка чыгыш керек деген. Кыз бой жеткенде эле качан турмушка чыгасың, сүйлөшкөн жигитиң барбы деген сыяктуу суроолор бериле баштайт да. Анан сиз мындай кырдаалдан өттүңүз, же дагы азыркы учурда деле барбы мисалы? Жок. Жок. Азыр андай жок. Тажаткандар жок. Жок. Андай учур дала эле, көп жыл эле кыйналып жүрдүм ошол нерселерденчи, ошондой түшүнүктөрдөн, ошондой сөздөрдөн. Анан азыр мен уже түшүнүп өзүм, анан элдерге да түшүндүрүп баштадым да. Эмне турмушка чыкканда эле эмне бактылуу болуп кетип атчабы элдер? Мисалы үчүн өзүң да тиги тууганыңды кара, балаңды кара, кызыңды кара, эмне болуп атат? Бактылуубу? Зордоп бердиңер эле, эмне болду? Бактылуу эмес. До сих пор эле жашайсың деп жашап турат атасыңар. Эмне азыр жок, мурунку кызыңыз жок, же мурунку балаңыз жок, же мурунку карындашыңыз жок. Жок. Мен өзүбүздүн ичиндегилерди эле мисал кылдырып түшүндүрүп коем. Бардыгыбыз эле жашыбызга, карыбызга карабай, жаштык курагыбызга карабай, төрөлгөндөн баштап акыл эскиргенден кийин өлгөнгө чейин бардыгыбыз бир эле нерсени эңсейткенбиз да. Баарыбыз махабатты гана эңсейткенбиз. Ошон үчүн аракет кылат экенбиз, ошон үчүн жашайт экенбиз, ошол нерсе үчүн биздин жашообуздун маңызы бир эле махабат экен. Жүрөгүбүздө махабат болсо, бардыгы жайында болот экен. Ошон үчүн бардыгыңыздардын жүрөгүңүздөргө махабат каалайм. Бали, сонун сөздөр. Рахмат. Урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү,
Эгер сиз мына ушул видеону сыналгыдан көрүп атып, орто ченинде же соңунда кошулуп калган болсоңуз, анда мына ушул эле берүүнү биздин Супер ТВ YouTube каналына кирип дагы көрсөңүздөр болот. Каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Анан дагы биздеги видеолорду тезинен ошол замат көрүү үчүн коңгуроону басып койсоңуздар болот. Маектешим актриса Роза Азимбаева болду, ал эми алып баруучу мен Айжан Нурманбетова болдум. Аман туруңуздар, бар болуңуздар. Биз прямой эфирде белек. Жок. Прямой эфир эмеспи?